Mal soyulgandan çeyin hemen bar daярдашат экен. Дастуркан борсоңду өзүң койгон тамак аштын баарын коет. Бир да ооз тийбеш керек экен биринчи. Кайсы гана нерсеге түлөө кылам десең, жасаган нерсең дасторконго жаясың. Дасторконго жайгандан кийин малга бата кылат. Малга бата кылгандан кийин союлуп, анан бардыгы эрежеси менен бүткөндөн кийин эт пыша элек да. Ошол дасторконго отуруп, анан бата кылганда бата жүрөт экен. Кең аламдан келген улуурук дүйнө ата-бабаларыбыздын баары колдоп коштуп, анан батасын берип, анан иш жүрүп кетет да. Анан этти, ошол союлган этти мышык, ит, канаттуу эмен баары ооз тийбеш керек экен. Канын жерди казып, анан агызып, тамчысы эчтеке алып, жууп тазалап, анан баарын көмүп, анан малдын ичинен чыккан ар кандай бир туура эмес биремер болсо тазалап, аябай бар. Анан бир идишке салып, бардыгын жыйнап, тазалап, ал кезге чейин жанагы канаттуу мал, жандык, адам заты бүттүгү эчтекеси ооз тийбеш керек экен. Анан кийин аны казанга атап салат экен. Ар бир жилик менен баары өзүнүн аты болот экен. Баягы мал төрөлгөндө адам баары төрөлөт. Мал, жандыктын баары эле бирдейбиз. Баягы жараткан баягы жаратат, аял эркек болуп. Анан төрөлөт, төрөлгөндө эмнеси менен чыгат? Башы, эки каржылыгы. Башы, эки каржылык, анан башы чыгат да. Ошон үчүн улуусуна каржылык тартылган. Башты биринчи берет. Ошону тартканды да билбейт экенбиз. Башка аксакал кишиге каржылык деп койгон. Каржылыкты дагы эки эркек баласы бар гана кишиге тартылат экен. Эгерде аны сурап билиш керек экен. Эки эркек баласы жок, бир эле эркек бала болсо, анда башка жиликти коюп берет экен. Башы улуулуктун маданият ушунда жатат. Ошол башты анан ачат экен, тилип, анан кийин кичиге узатат экен дагы, анан өзүнүн устуканын жейт экен да. Ушунун баары бизден жогоруптур, таптакыр. Мен карап көрдүм баардыгынчы. Такыр туура эмес, улуулуктун маданияты ушунда да. Анан ошентип анан байгиче менин баарына тартылып, анан батадан баштап, анан улуусу баштап ачып, мындай башты тилет экен. Төрт тарабы ачык болсун деп, бата тилек кабыл болсун депчи. Анан деген анан кичүүсүнө берет экен. Мына депчи, анан сен эметип ажыратып, анан кайра ооз тийгизип бар депчи. Көрдүңбү, чоң маданият жатат депчи. Анан өзүнүн устуканын жегет анчы. Анан биз андай кылбай эле тура калып туруп, тиги баягы мага жамбаш тийби, мына чүкөжүлүктү. Чоң түлөөлөрдө мындай эме жок дейт. Кадимкидей эле улуусу ушундай алыш керек экен. Калганы колуңа эме. Анан мында сөөктөрү чогултуп туруп көмүшчү экен. Жерди терең казып туруп эме кылчу. Анан муну деген түлөөдөн калган нерсенин баарын азыр эмне кылып атасыз? Мен бул толук айтайын. Ушинтип эрежеси менен улуу маданият менен жашашкан кыргыздарчы. Уштай артып эрежеси менен. Ушинтип анан тарап кетишкен. Анан калган каткан сөөктөрдүн баары тең жерде чачылып жаткан эмес, чагылган эмес, сындырган эмес. Азыр барсаң балка менен чабып базаргарчы. Адал экенин да билбейсиң. Эмне аш жеп атасыз билбейсиң. Бүт 7 региондон келет, мал бар. Эмнени союп, өлгөн мал да келип атат, эмне жеп атасыз. Санэпидстанциялар өзүлөр билбейт, бүт жолдон кетип, эмне манастарда арам тамак жегизбей дейт. Жаман кийим кийгизбей, өзүлөрүнүн улуу жолунда жүрүшкөн. Эч качан малды туш келди союп жешпептир, эзели бир. Анан уй жаныбар жөнүндө мындай жүрөт да. Инжайында уйду ыйык эсептешет да. Мен Манастын көчү менен барганда мындай арслан буп
mazarında Zengi babasının yer betine gelip kılgan kısmat emne olgun depçi. Adam zatında kan tögü tokta olgonduktan arasında şu dini yarlığında hiç çırtadak bolboy, toktoy, kan tögü köp bolup şunday olgundan Zengi babaga jaratkan temir, jaratkan çek salam neysi yer betine düşürgön deydi. Sen kanga boyolgon жерди, çöptü jaylagan neme orta жерди. Otop tilim menen ayma. Bunu ak süt aylantıp depçi. Ak süt aylantıp eldi tazılar. Aktık satılbayt tatkan yer var şundan. Buydun et öte uğur bulutke. Bunu derecesinden çandırı. Aviste jalan buka jelda. Erkek mallıkın semirtip bat söğüt. Yemevske, denevske sinbeytken uğur deyip. Kırgız eli çocukluğumunda yana büp jebeytken. Özünün atatın. Kırgızsa atabalar aru tamak kılır. Ak, kımız, ayran, süsme, singe turgan, jöbemedi kıla turgan bar mesela. Şunun barın karaşkanda. Ana nemi adal jolubustan ötüp ketip şahardağı büt aşıkkana emen barınatın menakti özüstü karaşsız gerek. Ar bir kırgız degen emen barın bilişsiz gerek da emne tamak jemine alatkanız barın karaşsız gerek ayabayçı barın. Arı tamak jeşip durdu, ata-babalar derçi. Uşul jolda anannem mınday alatası. Tegi artkany meni ırktabız sögüptü. Ki emne jeydi? İt jeybi? İt jeydi sögüptü. Ar kaysı yer. Büt kırgız yerinde uşunday bolsa керек. Men elestетip көрүp атам da. İt jeydi. Sögüptü çakkanda emne bolot? Ынтымак менен ыркырашып, ырыскынын баары кетип аткан ушундан дейт. Биринчи айтты. Жакшылап ойлонуп көрүлөчү дерем. Ата-babalar жолунда канын жерге жаап, тазалап, çöktün баарын өзү бүтүн коюп, көмүп, жер көтөрөт да, бүт ирик-чирик баары, таштан бар жерге кетет. Ачык эле калып атпайбы? Чапканда ынтымак кетет да, бири-бирисин сөгүп, чагып, бири-бирисин тилдеп, ынтымак, итче ыркырашкан мына ушуда. Ал жаныбарлар андай тамакты жебейт деп. Bizde tamak jegenden artkanını kalat da turabı. Soğuk boş lengdiğinin kalıp kalsa tüyün. Oşonu itke canlar kalıplar berişçü. Söğükte hiç kaçan vermeptir. Bayır kata olar. Hiç kaçan. Yani söğüktü gözüm adaldap soyup berejesini emetkenemin alıp turunan itke verip atsan şimdi it jer kıraşatkan için bu. Şunda öyle be. Intımak yok. Irındaşat, çavuşat. Adam enerji alıp жүрүчү, жаныбар da enerji alıp жүрүчү. Alar da karap turat deyizçi. Men berdim uruksa. Adam emne kılıp atat depçi. Bize analiz deyen jerimiz çok da. Şunun bari şundan ketet attı bizin bari depçi. İşırlık tülöönün negizgi mani mangısı şunday eкен.